Кыргызстан тарыхында биринчи жолу күлүч фабрикасы ачылды. Бул Өнүгүү Прогресс партиясынын 61 экономикалык программасынын алкагындагы 25-чи мекеме болуп эсептелинет. Ишкананын ачылышы менен 200 адам жумуш менен камсыз болду. Белгилүү болгондой, продукция орусиялык технология менен даярдалат. Фабриканын ачылышы айрыкча жергиликтүү жашоочулар үчүн көктөн издегендери жерден табылгандай эле болду. Ишкана болсо азыр эле суткасына 1,5 миң жуп күлүч чыгарууда. Баасы болсо базар баасынан 2 эсеге төмөн. Элдин маанайын көрсөң, иштейбиз деп турат. Бизге жумуш бер. Биз өзүбүздү аябай, өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып, акы төлөлөрүн алып, өзүбүздүн бала чакабызды багып, билимдүү болсун деген үмүттө турушат. Жалал Абад шаары жана Сузак районунун жашоочулары менен жолугушуу алгач Советтер Союзунун баатыры Токубай Тайгараевдин эстелигине гүл коюу менен башталды. Жерди иштеш керек, таза сууну алып келиш керек. Мына ошондон кийин анан өнүгүү болот. İştegen işleri murdaki deputatlarda emez, жақсы иштеп атат. Ушул жол менен бара берсин, иштей берсин. Биз шуну колдойбуз. Нукен районунун Жалал Абад облусунун чоң райондорунун бири. Эл негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Өнүгүү Прогресс партиясы тарабынан аталган аймак МТС ачылып, ооруканалардагы палаталар ремонттон өткөрүлүп, социалдык жактан жардамдар берилип келет. Жергиликтүү элде Өнүгүү Прогресс партиясынын аракетине ыраазы. Партиянын мүчөлөрү жана иштери менен жакындан таанышуу максатында Мас айылындагы аянтка эл жык толду. Чогулган элди көрүп, партияга кайдыгер эмес экендигин байкоого болот. Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөлөрү Кочкор Ата шаарынын жашоочулары менен жолугушууга бет алышты. Шаар тургундары стадионго болуп көрбөгөндөй толду. Анткени партия мүчөлөрү менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп келишкен. Жаш улан кыздардан куралган жаш партиянын айрыкча карапайым эл үчүн жасаган аракеттери ар бир Кочкор Ата шаарынын тургундарынын жүрөгүнөн орун тапты.